Салам достор. Эки дарыгер каналында бүгүн биздин коногубуз Бегайым Бегалиева, алып баруучулары Ирмек жана Бегимай. Бүгүнкү маек түзгөн биздин дарыгерибиз нерв ооруларынын дарыгери же башкача айтканда невролог. Саламатсызбы, Бегайым? Саламатчылык, Бегимай. Саламатсыздарбы? Бегайым, дегенде эле сөздү баштайлы да, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Бегайым Бегалиева. Мен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын бүткөм. Азыр болсо Кыргыз илимий изилдөө институтунун курортология жана кайра калыбына келтирүү борборунда Бишкек шаардык филиалында нерв ооруларынын дарыгери болуп эмгектенем. Рахмат. Көп кездешкен азыркы заманда оору бул омуртканын артериясынын синдрому деген тема жөнүндө маек кылабыз бүгүн. Эми айтыңызчы, Бегайым, ошол эмне деген оору экен, бир аз түшүндүрүп берсеңиз. Рахмат, Бегимай. Омуртка артериясынын синдрому бүгүнкү күндө өтө көп кездешет. Өтө көп бейтаптар биздин борборубузга кайрылып, жана бизден жардам күтүшөт. Омуртка артериясынын синдрому жөнүндө айтып кете турган болсом, бул артерия адамдын моюн жагында жайланышкан жана эгерде моюндун тиги же бул көйгөйлөр пайда болсо, бул артериянын кысылышына алып келет. Ошондуктан азыр мен биринчи омуртка артериясы тууралуу айтып кетсем. Омуртка артериясы адамдын денесинде моюн жагында жайланышкан болот жана бул баш мээнин арткы бөлүгүн кан менен камсыздайт. Ошондуктан бул артериянын сыртынан кысылышы же ар кандай себептерден улам ичинен кысылып калуусу баш мээнин арткы бөлүгүнүн кан айлануусунун жабырланышына алып келет. Рахмат, бир аз түшүнүк пайда болду. Мисалы үчүн остеохондроз дагы ушул ооруга алып келет го дейм, тиги моюн омурткаларынын остеохондрозу. Адан башка, адан тышкары бир себептери болобу бул оорунун? Ооба, Бегимай. Бул оорунун көптөгөн себептери бар. Себептерди айтуудан мурда мен биринчи бейтаптарды, жаш курактагы бейтаптар жана улгайган адамдарды экиге бөлүп кетүүнү туура көрдүм. Себеби жаш адамдардын арасынан бул ооруга алып келген себептер башкача, ал эми улгайган бейтаптардын арасында башка себептер болуп жатат. Эң биринчи жаш курактагы адамдар тууралуу айтып кете турган болсом, эң биринчи кезекте туура айттыңыз, бул остеохондроз оорусу. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, омурткалардын ортосунда диск жайланышкан. Бул диск өзүнүн ийкемдүүлүгү, бул диск өзүнүн бир бийиктиги менен айырмаланат. Жаш өткөн сайын диск ар кандай өзгөрүүлөргө дуушар болот. Өзгөчө эгерде адам аз кыймылдаса, аз суу ичсе, жана ар кандай тамеки чексе, мисалы, бул дисктин өзгөрүшүнө алып келет дагы. Диск өзүнүн чегинен чыга баштайт дагы, омуртка артерияларын кысып баштайт. Экинчи себеп бул омуртка артерияларынын тубаса туура эмес калыптануусу дагы алып келет. Ошондой эле эгерде омурткалардын денесинде сөөктөрдүн урчуктары пайда болсо, башкача айтканда остеофиты деп коет орусча, алар дагы омуртка артерияларын сыртынан кысып калуусуна себеп болот дагы, адамдын жабырлануусуна алып келет. Ошондой эле баарыбызга белгилүү болгондой, моюн жагыбызда өтө көп ар кандай булчуңдар дагы жайланышкан. Булчуңдар сууктан улам же адамдын мисалы туура эмес кыймылдаганынан улам жыйрылышып, омуртка артериясын дагы кысып калуусуна алып келет. Ал эми эгерде улгайган адамдар жөнүндө айтып кете турган болсок, эң көп улгайган адамдардын бирден бир себеби ушул оору менен жабырлануусу бул атеросклероз оорусу. Атеросклероз бул
омуртка артериясынын ичинен май басып калуусу себеп болуп саналат. Ошондой эле көптөгөн кара адамдар кан басымынын жогорулашынан жабырланып келет. Ошого байланыштуу атеросклероз мындан дагы көп өзүнүн күч алуусуна алып келет дагы, омуртка артериясынын ичинин толугу жабылып калышына же ичинин бүтөлүшүнө алып келет. Дагы ушундай себептер көп кездешет. Рахмат Бегайым. Жообуңузга чоң рахмат Бегайым. Анан ошол белгилери жөнүндө айтып кетсеңиз, кандай белгилер менен бейтаптар ушул оорунун жалдыкканын сезип баштаса болот? Рахмат. Белгилери экиге бөлүнөт. Биринчиси бул мен жогоруда айтып кеткен себептерге байланыштуу болот белгилери. Эгерде артерия, омуртка артериясы сыртынан кысылган болсо, мунун белгилери мындай. Бул адамдын мойну менен кыймылдаткан учурда, же туура эмес жатып калгандан улам, же башты чалкалагандан улам белгилери пайда болот. Бул баш оору. Баш оору адамдын бир гана капталын каптайт жана кысуу, кысылып баш ооруйт. Ошондой эле бейтаптар баш айлануу, көздүн жаман көрүшү менен дагы айтышат. Көзүн жаман көрүп атат деп айтат. Жана биз бул учурларда глаукома деген оорудан буну четтетишибиз керек. Мисалы, глаукома оорусунда адамдар көзүнүн алдында жарыктарды көрүп баштайт. Бул жарыктар адамдын күндүз адамдарда көп кездешет, ал эми кечинде жок болот. Ал эми эгерде омуртка артериясынын синдрому болсо, адамдын көзүнүн алдында жарыктар ар дайым көрүнө берет. Күндүзү болобу, кечинде болобу. Ошондой эле адамдардын угуусу дагы начарлайт. Дагы баш айлануу, көбүнчө адамдардын кускусу келет, көңүлү айланат, ошондой белгилери болот. Ал эми эгерде омуртка артериясынын өзү ичинен жабыркаган болсо, анда баш оору көбүнчө аба ырайына байланыштуу болот, же кан басымынын жогорулашына байланыштуу болот. Ошондуктан адамдар көбүнчө башым айланып атат, башым ооруп атат, кускум келип атат, көзүм жаман көрүп атат жана кулагым жакшы укпай атат деген белгилерин көбүнчө айтып келет. Ошондой эле моюн аябай кыймылдуу бөлүк болгондуктан кээ бир адамдар башын тез кыймылдаткандан кийин эс үчүн жоготуп жыгылып да калышы мүмкүн. Бул дагы бул оорунун белгилеринин бири болуп саналат. Рахмат жообуңузга. Кийинки суроо мен сизге: кантип адам өзүнө жардам бере алат доктурга кайрылганга чейин, эгер ушундай белгилер пайда болуп баштаса? Ушундай белгилер пайда болуп баштаса, адам эң биринчи кезекте доктурга кайрылышы керек. Бирок тилекке каршы көбүнчө бейтаптар кандай кылышат? Кошунадан сурашат, же жакындарынан сурашат, кантип дарылаймын деп. Алар туура эмес дарыларды айтып коюшат, же өзү мурун алган дарылоосун айтып коюшат. Бирок баарыбызга белгилүү болгондой, ар бир адамдын организми ар кандай болот. Бир адамга жарашкан дары экинчиге жарашпай калышы мүмкүн. Бирөөгө жардам берсе, экинчиге жардам бербейт. Ошон үчүн эң негизгиси бул адамдардын моюнун кыймылдатпоосу. Моюнду такыр кыймылдатпаш керек. Бул үчүн адам моюнун катуу бир нерсе менен ороп коюшу деле мүмкүн болот. Жана ысык баспаш керек. Себеби көбүнчө бейтаптар ушинтип ооруп баштаганда ысык басышат мойнуна, жылытуучу мазьдарды сөкөшөт мойнуна. Анан мойнун эки жакка кыймылдатышат да. Мен азыр баарын ушун менен бүтөт кетет деген ой мененчи. Моюндун кыймылдашы бул омуртка артериясынын мындан да катуу кысылуусуна алып келет дагы. Жанакы мен айтып кеткен белгилердин мындан да катуу өрчүп кетүүсүнө өбөлгө түзөт да. Ошондуктан эң биринчи бул мойнунду кыймылдатпаш керек. Экинчи, кан басымын контролго алыш керек. Кан басымы көп учурларда жогору болуп кетет. Ошон үчүн ар дайым дарыларды ичиш керек. Ошондой эле
мазь сүйкөсө болот, бирок ал мазь ысытпаш керек. Ысытпаган мазьдарды сүйкөсө болот. Жана ар кандай кум басышат кээ бир пациенттер, мындай нерселерди кылуудан алыс болуш керек. Мазь дегениңиз бул обезболивающий мазь болуш керекпи? Ооба. Обезболивающий Көпчүлүгү мазь гана сүйкөш керек. тескерисинче жанагы ысытуучу мазьдарды колдонушат да. Ошол туура эмес экен да. Ооба, себеби ысытуучу мазьды колдонгондо баарыбыз билебиз да, кан тамырлар кеңейет. Кеңейген кан тамырдан суюктук ткандарга көбүрөөк чыгып баштайт дагы, бул шишиктердин пайда болушуна алып келет да. Ошондон улам омуртка артериясы мындан да мурунку абалына көбүрөөк кысылат дагы, бул баягы белгилердин мындан да катуу өрчүп кетүүсүнө жол берет да. Ошондуктан ысытуучу мазьдардан жана негизи ысытуудан мен бейтаптарды алыс болууга чакырып кетем. Рахмат. Дагы бир суроом бар эле сизден. Мына биздин жашообузду өзүңүз деле көрүп атасыздар. Заманбап жашоосунда биз ар дайым компьютерде отурабыз, же болбосо ар бир жарандын азыркы учурда смартфон, телефондору бар. Биз ошону кармайбыз, эңкейип карайбыз, ошо бойдон катып калабыз. Эч кандай кыймылы жок эле. Анан албетте биздин аркабыздын булчуңдары баары бошоп калган. Ошондой бир себеби, бул дагы себеби болобу же болбойбу? Ошол эле эткен. Албетте, туура айтасыз. Бул дагы бирден бир себеби. Азыр карасак жаштардын көбү эле телефон карайт, көчөгө да чыгып эч кимдин ойногонун деле көрбөйсүң, эшикке чыкса деле баягы телефонду карап отурушат. Моюн жана негизи адамдын денеси дайым кыймылда болуп туруусу зарыл. Адам кыймылдаган учурда кан жүгүрөт. Кан жүгүрсө, аны менен чогуу ар кандай азык заттар биздин муундарга, биздин булчуңдарыбызга жетип турат. Ал эми кыймыл жок болсо, бул зат алмашуу процесси дагы төмөндөйт жана бул ар кандай ооруларга алып келет. Эмне үчүн диск, омуртканын ортосундагы диск биринчи картайып баштайт негизи? Себеби дискте кан тамырлар жок. Диск өзү негизи кан тамырсыз. Ошондуктан адам көп кыймылдаш керек. Көп кыймылдаган кезде омурткага кан көбүрөөк келет дагы, ошондон улам диск дагы өзүнө заттарды жана аба, кислород бардыгын алып баштайт. А эгерде адам кыймылдабаса, диск эч кандай заттарды өзүнө албайт жана картайып баштайт. Башкача айтканда, дисктин тез картаюусу көрүнөт да. Ошондуктан компьютерде отурса дагы, телефонду кармаганда дагы адам өзүнүн денесин туура кармаш керек да. Бул түз отуруу, моюнду дагы түз кармоо, жана смартфонду кармаганда дагы ылдый жакты көздө эмес, көздүн тушунда болуусу зарыл да. Ошондой эле телефон менен көздүн ортосундагы аралыкты дагы сакташ керек. Бул бир гана остеохондрозду гана эмес, бул көз ооруларын дагы алдын алууга жардам берет. Мен айтпайм буларды колдонбош керек деп, жок. Заманбап жашоого жараша бардыгыбыз телевизор көрөбүз, смартфон колдонобуз. Жөн гана өзүнүн алып жүрүү адебин туура алып жүрүш керек деп ойлойм. Ошондо гана биз бул ооруну алдын ала алабыз. Жана бул бир гана смартфон эмес, бул мисалы оор жүктөрдү көтөргөндө деле көбүнчө көрөбүз го, бир колго баардыгын алып алышат, экинчи кол бош, анан ушинтип ийилип бир жакты көзгө келе жаткан болот. Мындай дагы болбойт. Жүк эки колдо бирдей болуш керек. Ушундай болуш керек. Отурганда түз отуруш керек. Бут кийим кийгенде да, бут кийим дагы адамга жарашыктуу болуш керек да. Мындай бийик така эмес, така болсо болот, бирок 2-3 сантиметр гана. Суу көп ичиш керек, себеби дискте сосуд жок. Биз көбүрөөк суу ичсек, ал дагы ошо сууну өзүнө алат. Ошондой эле көп кыймылдаш керек. Ошонун баардыгын эгерде биз туура кылсак, остеохондроз оорусун алдын ала алабыз. Аябай сонун кеңештерди бердиңиз. Бизге дагы анча мынча нерселерди биз да билбептирбиз. Өзүбүзгө дагы алдык го.
Дагы сиздин сурооңуз барбы, кесиптешим? Ооба, менде бар. Бегайым айтып кетсеңиз, ушул ооруну сиз жана айтып кеттиңиз, жаштар жана аксакалдар ооруйт деп. Көбүнчө кайсыл кесиптин ээлери ушул оорулар менен ооруйт сиздин мындай көзөмөлүңүз боюнча? Менин көзөмөлүм боюнча бул көбүнчө отуруп иштеген адистер. Мага көп бухгалтер сыяктуу кесипте иштеген адамдар кайрылышат. Швея болуп иштегендер көп кайрылышат. Ошондой эле мугалимдер көп кайрылышат. Анан мындай байкоома караганда швеялардыкы көбүнчө моюн омурткасы, моюн жагында көйгөйлөр көбүрөөк болот. Мугалимдердики көбүнчө бел жагы ооруган болот да. Анан кандай десем, анан көбүнчө ушу улгайган, жашы улгайып калган бейтаптар аябай көп. Жаштардын арасынан ушу кесиптер көп кездешет да. Демек, Ошондой эле дагы. Кечиресиз. Демек, бул көп столдо отурган адамдар оорушу мүмкүн экен да, көпчүлүк учурда. Бул да кошумча болсо анда IT специалисттер, офисте иштегендер ошолор да көп кошулуп кетет окшойт. Кийинки суроом менин, эми сиз жанагы бир-эки көнүгүүлөрдө айтып кеттиңиз, мындай жалпы алганда кайсыл спорт менен дагы алектенсе болот, мисалы үчүн бул ооруларды алдын алуу үчүнчү? Себеби мен уккам да, баягы бассейнге барыш керек, дагы бир чуркаш керек деген кеңештер бар. Сиз дагы мындай толук өзүңүздүн пикириңизди айтып кете аласызбы? Рахмат. Ооба, туура айтасыз. Бул ооруну алдын алуу үчүн эң биринчи кезекте сууга, бассейнге түшүү аябай жакшы болуп саналат. Себеби мында арбулчуңдар, мында муундар баардыгы тең эс алат да суунун ичиндечи. Ошондо адамдын бири-бирин отуруп калган омурткалары ажырап, ичине диски бошотот да. Ооба, сууга түшүү аябай жакшы бассейнге барып. Ошондой эле чуркоо, остеохондрозду алдын алуу үчүн чындыгында эле сууга түшүү, бассейндерге барып, бул аябай жакшы таасир тийгизет организмге. Ошондой эле башка спорттордун түрлөрүн айтып кете турган болсом, бул ар бир адамга мындай өзгөчө да. Бир адамга болот, экинчи адамга болбойт. Ошон үчүн кандайдыр бир спорт менен машыгуунун алдында дарылоочу врач менен, дарыгер менен кеңешин сурап, андан кийин машыкса болот. Рахмат сурооңузга чоң. Рахмат, бүгүн биздин коногубуз болуп бердиңиз. Аябай керек. Чоң рахмат, Бегайым, бүгүнкү биздин коногубуз болуп бердиңиз. Абдан орчундуу суроолорго жооп бердиңиз. Биздин көрөрмандарыбыз өзүнө бир советтерди алыштырыш керек. Саламатта калыңыздар. Чоң рахмат. Рахмат дагы бир жолу кеткениңизге, Бегайым. Келечекте эгер кеңеш бейтаптардын суроолору болсо, менимче сизге кайрылса болот. Ооба. Рахмат чоң чакырганыңыздар үчүн. Мен дагы силерди көрүп жана бейтаптарга өзүмдүн кеңешимди берип кеткениме кубанычтамын. Бүгүнкү чыгарылышы бейтаптарга өзүнүн жардам берсе, бул биз үчүн чоң жеңиш болуп саналат деп ойлойм. Рахмат. Саламатта. Саламатта калыңыздар.